Бердикожо Биназаров. Гүлүк аттын тагдыры. Чыгарманы окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Бешинчи аудиобап. Арадан билинбей күндөр өтүп, Нурсулуу келген жерине акырындык менен көнө баштады. Бирок алгачкы уус түйөсүнүн ээси Нурмат такыр көңүлүнөн кетпей, дале болсо оюнун учкуну агатта кала берчү болду. Бир жагынан Байматтын баласынан кутулганына ыраазы болуп кеткени менен, жүзүнөн алгачкы сүйгөн, биринчи эркектин көкүрөгүнө башын койгон, берилип дитин берген Нурмат такыр кетпей, дитин ээлеп алды. Баарынан да кудага барып келгендер дагы Нурматтын сөз биргилигин, саяпкерлигин, акылга шерик экенинен бери кеп кылышканда, чай куюп берип олтуруп, ынта коюп угуп, ыраазы болду. 2 күн илгери эле сайдын жээгинен экөө жолугуп, ачык сүйлөшкөн болчу. Анын атасы менен апасы байкап калганын билген эмес. Апасы үйдө эч ким жокто айткан: "Кызым, Нурмат деле жакшы бала, бирок сен ага тең эмессиң. Атаң экөөңөрдүн сүйлөшүп турганыңарды көрүп, катуу капа болду. Кудалашкан жери туруп эмнеге жолугуп жүрөт" деп. Ошондо Нурсулуу агынан жарылган: "Апа, силер менин жүрөгүм менен дагы эсептешкен күнүңөр болобу? Байматтын баласын көрөйүн деген көзүм жок. Ал керек болсо сүйлөшүү адебин да билбейт. Ага тийсем көргөн күнүм эмне болот?" Ушуну менен сөз бүткөн. Анткени жакын жерден дабыш чыгып калган эле. Эми минтип бир көргөн жигиттин жары болуп, ага толук бериле албай, келелек жатып мындан дагы көңүлү сынып алагды. Көз алдынан Нурмат кетпейт. Ала качып келгенде азга чыр салып олтуруп калды. Бир чети Байматтын баласынан кутулганына сүйүнүп, экинчи бул жигитке көнүп кетем деген ойго жетеленди. Бирок бир караганда сымбаттуу көрүнгөнү менен Айкөл сөзгө сараң, түнт мүнөзү бар. Аны менен олтурганда киши эригип кетет. Жок дегенде эркектей болуп эркелетип, көңүл көтөрүп жакшы сөздү айтпайт. Аруак сөзгө келбейт, үн да катпай турат. Андан дагы анын жакшы көрөрү да белгисиз. Эгер жакшы көрсө, жок дегенде жылуу сөзүн айтат эле го. Ушунчалык бышып кетти, үн катпаган, тумчуккан бул жашоодон. Көз алдына айылы тартылды. Нурматтын кулакка жагымдуу сөздөрү, эркин басып жүргөн кездери уктаса түшүнөн, ойгонсо оюнан кетпей, сана жүгүн артты. Мына кыздын турмушка чыккандан кийинки тарткан азабы. Эгер Байматтын баласына тийсе эмне болмок? Ошол гана ой алаксытып, жашоого ык салдырып келет. Айткандай, Айкөл менен күнү алгач жолукканда эле жакпай калган. Анткени экөө көрүшкөндө ал ойдо жок сөздү айткан эле: "Эми менден башка кишини ойлобо" деп. Бул сөздү эмне максат менен айтты түшүнбөй калып, сөзгө мокок адамго деп ойлоп койгон. Бирок дагы көп жолу тилинен чалынып, кеп айтып жүрөктү жаралантып, көңүлгө кара көлөкө түшүрдү. Мына ушул жерден билди аялдын алсыздыгын. Бир күнү Бексултандын үйүнө Баймат келди. Келгенде дагы кабагына кар жаап, чаабалчудай түр көргөзүп келип, кайра кабак ачып кетти. Бексултан айткан убадасын аткарды көрүнөт. Ким билет? Нурсулуу Байматтын көр дүйнөнүн кулу экенин жакшы билет. Качан Баймат кеткенден кийин гана Бексултандын кабагы ачылып, уулуна кеп учугун чыгарды: "Айкөл, эми кабагыңды ачып жакшы жүр. Сен үчүн болгон кадырымды салып, келинчек алып бердим. Алганың экөөң бактылуу болсоңор болду. Сага айтар кеңешим, ар убакта чечкиндүү, анан колуң ачык болуп, жигитке таандык мүнөзгө ээ бол. Кабагыңды карыш түйбө." Бул айтылган сөздөр ошол эле жерде калды. Адам баласындагы сакталып калган мүнөз оңой менен оңолмок беле. Курган кыз кайынатасынын сөзүн укса оңолот деген ойдо болду. Бирок баш менен бирге кете турган адат качан калмак эле. Баягы Айкөл ошол эле ойдон калып, атанын айткан акылы аткарылбай жетим калды. Ошентип күткөн учурдагы келип жетти. Элдин көбү казактарга аш каттанды. Самый менен Нурмат атты ушунчалык жигине жеткире таптады. Бирок баягы көзгө илине бербеген кемчилиги табылбай, ошол бойдон кала берди. Шергазы саяпкер келип кетем деп айтканы менен, келгенге убактысы жетпей калдыбы, аны ачык айтып болбойт. Анын келбегенин да бир жагынан туура көрдү. Анткени көптү көргөн, көзү жакшы көрбөй калган Кадыр карыянын айткан кеби шык берди. Бир күнү ал өзү акырын басып келип: "Самый, сени ат таптап жатат деп уктум. Таптаган атыңдын жакшы экенинен бери кулагым чалды. Эми менин тилимди алсаң, атты көп эле кишилерге көргөзө бербе. Бул жашоодо мактаныч дагы чоң жоо. Кээ бир кишилер мактанып айтып алып, ошол сөздүн азабын тартып калышат. Айткандай, чыгаан саяпкердин көзү жаман. Алар аттын жакшы тапталганын көрдүбү, анда көз өтүп кетиш да толук мүмкүн. Менин тилимди алсаң, Шергазыга да, Кара Сакалга да көргөзбө. Казактарга барарыңда аттын үстүн бир нерсе менен жаап алгандай бол. Ал турсун аттын маңдайындагы көз илинбегидей кылып жап.
Күлүк атка анан сулуу аял затына кызыкпаган ким болуптур? Аялдын сулуусу көздүн нурун алса, күлүк аттын кылтабына келген келбети чыгаан саяпкердин эле эмес, атка кызыккан ар бир кишинин көз отун алат. Тулпарга көзү түшкөн кызыккан киши айла амал табат да атты уурдап кетсе эмне кыласың? Илгери билсең, күлүк аттын тагдырына балта чаап, түнү менен келип ар кандай амал менен бут тозууларды жасаганын өз кулагым менен уккам. Азыр намыс үчүн керек болсо күлүк ат эмес, эр жигиттин дагы жолун буугандар болуп жатпайбы? Билбейм. Мен өз оюмду айттым. Сен өз оюңдагыны аткар. Карлыкка баш багып, бет сөгүн буруш баскан кадыр карыя бир кезде эл аралап сөз өтүмдү киши эле. Эми минтип жашоонун оюнунан өзүнөн өзү четтеп, жыйындарга барбай да калды. Анын себеби улуу баласы элге алынган, сөйлөт күтүп калган жагы бар. Андан жол талашкысы келбей, кемпиринин сөзүнөн чыга албай, анын айтканы менен болуп, үйдөн алыс чыкпай, үйүм анектеп күч эстеп жатканы жаткан. Бирок кээде мазмундуу сөз айтып, акыл кошуп калган жагы бар. Карыянын бул айтылган сөздөрүн туура кабыл алып, атты эч кимге билгизбей таптай баштады. Ооба, орундуу айтылган сөз ордун табат дегендей, Кадыр карыянын кеңеши өз дарегине жетип, айткан сөзү жетим калган жок. Самый кере кашка атты элге байкатпай тынч таптады. Ооба, кээ бир ат таптаганга жакын адамдар ат таптап жатам дегенсип, күлүк деген атын алчаңдата бастырып, терин алып жүрөм дегенсип, элдин көзүнө көрүнгөндөрү канча. Бул эми ашыкча мактанчаактыктын белгиси экенине турмуш өзү күбө. Качан эртең жолго чыгабыз деген күнү Самый түш көрдү. Албетте, адам баласы бир нерсеге катуу берилгенде түштөн аян берилет. Бул жолу түшүнө чоң атасы менен өз атасы кирип, балам, ушунча жылкы баласын таптап келип, ушул кенедей нерсени кантип билбей калдың? Чыгаан күлүк чыкчу атка кулун кезинде эле белги берилет эмеспи? Деп айтып келе жатканда, катуу добуштан улам чочуп ойгонуп кетти. Көрсө короодогу мал үрккөн экен. Дароо түшүн эстеп, ойго алаксып таң кулан өг атканга чейин уктай албай жатып, бир нерсени эстей калды. Бул да жакшы болду. Илгери бала кезинде атасы бир кулундун энесинин сүтүн кактап саагыла деп бээ сааган аялдарга катуу дайындаган. Ал кулун күзүндө абдан арык болуп, кыштан араң чыккан. Айткандай, ал жаңы туулганда атасы көргөн экен, энесинин башынан секирип ойногонун. Көрсө атасы кулунга кишилердин көзү урунбасын деп, атайын энесин кактатып саадырып, кулунду арык кармаган тура. Айткандай, бул ат дагы кулун кезинде энесинин ууз сүтүн кактап катуу эмгенин эске салып, дароо кабак ачыла түштү. Эми билди аттын кемчилигин. Ушул ой эмнеге мурда эсине келбеди болду экен. Уктабай таңдатырды да, качан болуш турган кезде анын үйүнө келип, ага жолугуп, "Болуш, мен аттын кемчилигин таптым. Макул көрсөңүз эми мен үчүн жарым күн калыш керек болуп калды. Мага түш жарымдык убакыт абдан керек. Жок дегенде түш жарымдык убакыт бер. Кер кашка ат ушул жолу чыгышынан менин күмөнүм болбойт." Деп ушунчалык берилүү менен кеп учугун чыгарып, тим эле маанилүү иш жасай турган кишидей абдан берилүү менен сураганда, Болуш саяпкерин бир башкача карап алды да анан: "Эгер бүгүн жарым күн калсак эле аттын кемчилиги жоюлуп, Аламанбайга колго тиерине ишенип турсаңыз, анда ишиңизди кыла бериңиз." Самый шашып, ал жагынан камсанабаңыз. Түндө чоң атам түшүмө кирип аян берип, анан алардын берген аянынын арты менен аттын кемчилигин таптым. Болбосо ала жаздан берки таппай келе жаткан кемчиликтин сырын тапмак эмес элем. Болуш күлө карап, жылбеги жамынган чепкенин оңдогон болуп, Самыйды сын көз караш менен карап, анын бул турпатынан эч кандай жасалмалуулукту сезбей, ички дүйнөсү таза экенинен бери байкап, "Анда мен эртелеп жолго чыга бергендей болоюн. Атайын даярданып болгон соң жолдон калганым болбойт. Кечинде барып Бек Султан кудамдын үйүнө конокко жатайын. Сиз кеч болсо да бүгүн артымдан жетип баргандай болуңуз. Жаныңызга күчтүү 5 жигитти калтырам. Атка көз болгула." Самый бул сунушка макул болуп, жаш баладай үйдөн кубанып чыкты. Дароо аттын жанына келип, аны көз токтотуп карап алды да, анан көз жайнай түштү. Жумурдун башында катып калган ууз сүттүн калдыгы али күнчө турганын кадимкидей көрүп, үйүнө келип уктап жаткан Нурматты ойготту. "Тур балам, менин жакшы жаңылыгым бар. Турсаң айтам." Нурматтын дароо көзү мачтай ачылып, жылуу төшөктөн туруп кийине баштады. Самый жөн эле ачылыш ачкан окумуштуудай берилүү менен уулуна карап айтып баштады: "Мен кер кашканын кемчилигин таптым. Эми өзүң акыл кош." Бул сөздү укканда Нурматтын көзү чекчейип, кареги эки эсе чоңоюп, сөз тыңшап калды. Самый берилүү менен: "Ушул ой эмне башта башыбызга келген эмес, билбейм. Бүгүн жолдон калдык. Көрсө жумурдун башында ууз сүттүн каткан калдыгы калганда, ичегин өйүп жаткан. Эми ошону түшүрүү керек. Бирок аны кантип түшүрөбүз, маселе мына ушунда." Нурмат бул сөздү укканда дароо үйдөн чыгып, далдоо жерде байланып турган атты карады.
Чын эле анын дем алганында демиккендик бар экенин баамдап, атасы туурасын бергенин билди. Таңкы наарды таткан соң ата менен бала очокко от жагып, өз иштери менен алек болушту. Самый уйдун сүтүнө сары майдан салып, кайсы бир чөптүн бүрүн, дагы бир нерсени кошту. Нурмат аны тактап сураган жок. Качан аракет кылып жасагандары даяр болгондо, аны атка кыйнап ичиришкен соң, анан атка Нурматты мингизип минтип айтты. Кара таштын булуңуна чейин катуу эти сыгдай кылып бастыр бар да, кайра тартканда болгон күчү жеткендей катуу чаап кел. Калганын да көрө жатабыз. Нурмат атасынын бул акылына туура маани берди. Ал турсун ушулсам, атасы чыгаан саяпкер экенине нак ишенди. Ооба, ар бир берилүү менен жасалган иштин ийгилиги болорунда эч шек жок. Атасы айткандай ишти так аткарды. Гер кашка катуу чуркап келгенге энтигипти алган. Келгенден кийин аз убакыт өтпөй, аттын ичи чычкактаган музоодой өтүп, көчүгүнөн суюк бок шытыра бакты. Бул ишти билип жасаган атасынын биргичтигине Нурмат таң калбай койгон жок. Мына бул нак кыл саяпкердин иши эмей. Убакыт түштөн огондо аттын курсагын тойгузуп алышып, катар бастырып жолго чыгышты. Эми Нурмат атты көз токтотуп карап, андагы кемчиликтин жоюлганына толук көз жетип, болуп көрбөгөндөй кубанып, жүзүн нур чайыды. Апасы узатып жатып: "Балам, алыс жолго алгачкы жолу чыгып жатасың. Суук тийип калбасын. Жылуу кийимдериңди жонуңнан түшүрө көрбө. Казактын жери кумдуу жер, анан түзөңү көп, айдарым жел болуп турат. Деги өзүңө кара", деп кайра айтып, узатып калганы Нурматтын кабагын бүркөдү. Анткени апасын ушунчалык аяп кетти. Ар бир эне баласын аяп, бала үчүн жан үрөйт. Бирок эненин көп тилегин бала аткара бербейт. Бул жашоонун жазылбаган мыйзамы. Атасы жоон топ киши менен келип конуп кетерин уккандан бери Нурсулуунун жаны жай албады. Нурмат дагы келип калар деген ойду ойлоп. Ооба, буга чейин Айкөл экөөнүн ортосунда келишпестик 2-3 жолу болуп, жаңжалдаша кетишти. Жаңжалдын чыгышына Айкөлдүн келген кишилерден Нурсулууну кызганганы болду. Сулуу аял затына кимдин көзү илинбейт. Акыл данеги бышып, көз карайги тунуп, көкүрөгүн мөмөтүрөп, төшү чыңалып, дидары албырып турган, кагелес бойлуу Нурсулуунун болуп толуп турган кези, көргөндө көз отун жандырган, өпкөндө көксөөнү кандырган, келбети көздүн нурун алган сулуу келинге кимдер кызыкпайт да, аны тигиле кимдер гана карабайт. 2 жолу атасы Бексултан ортого кийлигишти. "Сени ким сулуу аял ал" деди. "Сулуу аял алдыңбы, эми сабырлуу болуп чыдап жаша" деп. Азыр сырттан эркек конок келсе, талапка ылайык Нурсулуу аларга кызмат кылбай калган. Бир жагынан Айкөлдүн кызганганында эле бар. Нурсулууга үйлөнгөнү канча жолдошу кеп калды. Аялың кандай сулуу жан, кайдан таап алгансың деп. Баардан да келген эркектердин каректери агып кетчүдөй үзүлө түшүп карагандарыча, андан дагы азем кийинип, ак жоолукту кыйгач салынганы да Нурсулуунун өңүнө өң кошуп, чырайына чыга түшөт. Бирок кызганганга жараша, Айкөл кызгангандай мамиле жасаганды да билбегени Нурсулуунун кыжырын келтирет десең. Убакыт дигер намазына аз калган кезде болуш жоон топ киши менен келип аттан түштү. Нурсулуунун чыдамы кете, күткөн киши жок экенин билгенде ичи эңшерилип, супсуну суу түштү. Антке менен эч сыр бербей, атасы менен учурашты. Качан тасмал четинен орун алып олтурганда укту Нурматтардын арттан келишерин. Күткөн кандай жаман жышаан. Күткөндө убакытта өтпөй калат эмеспи? Бир сыйра тамак тартылып, келген коноктор жайланышып отуруп калган кезде кара күйгүмдө гана күткөн адамдар келишти. Болуш көпчүлүктүн көзүнчө эч нерсе сураган жок. Бирок Самыйдын кабагы ачык экенинен улам билди аттын табына келгенин. Нурсулуу буту-бутуна тийбей кызмат кылганы менен болгон дити Нурматка кантип жолугуу керек экенин ээлеп алды. Экөө баш ийкешип учурашкандары менен көз караш менен гана сүйлөшкөн. Билинбегени менен көз караштагы көп нерсени чечип коерунда шек жок. Бир кезде Нурмат аттарды караган болуп сыртка чыкканда, ушуну эле күтүп турган белем Нурсулуу кошо чыкты. Бирок сырттагы опур-топур элден жазганып, жанына жакын бара алган жок. Антке менен Нурмат көзүнө баштагыдан дагы бир башкача көрүндү. Кадыр эсе салават күтүп калгандай түрү байкалды. Бул кезде Нурматты сулууга жолугуу эмес, гергашка аттын санаасы мээсин эзип жаткан. Атасы тегинтип дары берди. Бирок узак жолда ат кандай абалда болот деген суроого жооп таба албай башы катты. Эгер ушул жолу тапталган ат баш байгени алса, анда баары ойдогудай болот эле. Баягы суук көзү тийген адамдардын көзүнө атасы экөө бир көрүнүп, ооздорун жапкылмак. Бирок эмнегедир Нурсулуу эсине келе берди. Аны ойдон алып салганга аракети күч. Күйөөсү бар аял затына жакын жологон болбогон иш. Андан дагы аны канчалык берилип сүйгөн менен куруу бара болуп, аны эстегенден эмне майнап чыкмак эле деген ойдо болуп, башка нерсени ойлогонго аракети күч болду.
Анткен менен жүрөк ага баш береби. Канча күндү уйкусуз атырып, канча убакытты критке чаап ойлонду. Бирок андан эч пайда таба алган жок. Бул ашыктыктын тарттырган азабы. Баарынан дагы анын жашоосуна бүлүк салбоону качан ал күйөөгө тийгенде эле ойлоп койгон. Негизи эрге тийгенден кийин ага көз артуу шариятта да жок. Эртеси эртең менен күн көтөрүлгөн кезде жолго чыгышты. Нурсулуу ушундай бир муңайыңкы көз караш менен карап узатканы эмнегедир Нурматты ойго салды. Бул көз караш менен күйөөсү жакпай жашап жүргөнүн билгизгендей болду. Баарынан да Нурсулуунун дале өзүнө көңүлү бар экенин байкады. Ал турсун ушул саам көп нерсени баамдап, сулуунун баары эле турмушта бактылуу боло бербейт деген сөздүн чындыгы бар экенин эстеп койду. Казактын чөлдүү таласы. Алыс жолго алгачкы жолу чыккан Нурмат айланадан көзүн албай келет. Апасы айткандай аяк башы түгөнбөгөн тала, бөксө тоолор, анан дайыма айдарым жел согуп, денесин ичиркентип турат экен. Дагы 2 күн ат бастырышканда гана барчу жерге келишти. Киши деген неме бык-бырдай кайнайт. Бирок дале келип жаткан кишинин аягы түгөнбөчүдөй. Нурмат ушул жактан көрдү. Тапталган аттын көптүгүн. Ал турсун кээ бир тапталган аттардын саяпкерлерине ачуусу келди. Ушул атты чала таптап кантип алып келди болду экен, Күлүктүн бактысына балта чаап деп. Болуш 2 олбурлуу жигитке гер кашканын жанынан алыс жылбайсыңар деп тапшырманы катуу берген. Экөөнүн сыртынан кайып кулду каратып койгон. Анын дагы себеби чоң. Анткени мындай жерде атты жоготуп жиберишсе, анда иштин бүткөн экенин кантип билишпейт. 2 жигит баштарын ийкеп маанилүү иш тапшырылганын моюндарына алып, аттын жанында калышты. Нурмат мактанчаак, ала көөдөн, алдыны көрө албаган, сөз менен иш бүтүргөн кишилерди ушул жактан көрдү. Алар менин атым Күлүк дегенсип, манчыркап бастырып жүргөн аттарынын кемчиликтерин даана көрүп, билип турса дагы айтпады. Бөлөк жер, бөтөн элде тилди тишке катканым жакшы деп. Атасы да катуу эскерткен. Балам, эч кимге эч нерсе айтпа, жана эч ким менен сүйлөшпө деп. Бир кезде башына суусар тебетей кийген, орто жашка жашы таяп калган казак кишинин кара кашка аргымагына Нурматтын көзү түштү. Ал атты көргөндө ушул жашка келгени жылкы баласын көрө элек жандай көзү токтоп калды. Аттын күлүктүгүндө эч айып жок. Бирок бир тери калганын билип, оозун таптап барып айткан жок. Кагуу жеп каламбы деп. Ал киши атын камчыланып узап кетип бара жатканда дагы бир кемчилигин байкай калды. Манчыркаган казак кеткенден кийин кеп кылып калышты. Бул ат дайыма баш байгени бербейт, азырдагы табында көрүнөт деген кепти угуп, ойго алаксыды. Балким биздин дагы аттын кемчилиги бизге эмес, башка бирөөнө көрүнөт чыгар деп. Мал-мүлк байлык күткөн соң адам мансап күтөт. Мансап күткөн соң дөөлөт күтөт. Дөөлөт шаңы сөөлөт. Андан соң атак таң. Атакта даңазалуу аброй жатат. Мындай чоң аш дайым эле боло бербейт. Көп улуттун башын бириктирген казак элинин даңкын сындырбай, баркын кетирбей, ашты абийирдүү өткөрүл деген максатта казактын билермандары зобололуу кишилердин көзүнүн агы менен тең айланып, кызматта болуп, өз иштерин так аткарууда. 2 күндөн кийин ат айдалды. Аралык 60 чакырым. Ошол себептен аттар бир күн эрте айдалып жолго чыкты. Геркашка атты Болуштун уулу Байгазы минип чапмай болду. Анткени анын салмагы жеңил. Жана атты таптаганда аны мингизип чаптырып таптап, ал аттын сырын жакшы билет болчу. Айткандай Геркашка аттын үстүндөгү жабуусу алынбаган бойдон кошулду. Баргандан кийин Байгазы өзү алып салмак болгон. Сүйлөшүлгөн сөз боюнча. Мунун баары алдын ала сүйлөшүлгөн. Самый бир күн илгери Шергазыны көргөн. Бирок ага эч сөз айткан эмес. Өзү сурабаган соң сурап эмне кылам деп. Качан аттар айдалып кеткенде Шергазы чубатуудан көрүп, сынынан өткөзгөнүн өзү келип айтты. Самый, сен аттын кемчилигин таптырсың. Буга чейин убактым болбой койду. Бир көрүп кеткенге. Буйруса таластан келген ат же сенин атың чыгып келет. Бирок экөө куйругулаш келишинен менин шегим жок. Сенден бир кемчилик кеткен. Аттын ичин эртерээк тазалаганыңда болмок. Эми атты чапкан чабандестен кемчилик кетпесе болду. Самый күлүмсүрөп, ал бала ат чаап жүргөн бала, аттын тарых таржымалын жакшы билет, деп кыска гана сүйлөгөн болду. Ушул жерден дагы бир сөз айтайын деп оозун камдап барып айта алган жок. Кандайдыр бир сыр айта турган сөзүнө бөгөт койгонсуп, тили буулуп, оозунан сөзү качып кетти. Аттар айдалып кеткенден кийин улуттук оюндар болду. Ызы-чуу, кыйкырык, сүрөөн тимеле айлананы каптап, ар ким күйөрманын коштоп жатышты. Кызыл-тазыл кийинген келин кыздар топко жакын келбей, чет жакта өздөрүнчө жүрүшөт. Ал эми жарчылардын ар бир оюндун байгесин айтып жар салгандары те алыстан угулуп жатты. Баарынан кызыгы Нурмат үчүн жан батмай оюну болду.
Ат чаап бара жатып бакандын башындагы илинип турган баштыкты атып түшүрүү кандай мергенчинин колунан келет. Эки жигит атып түшүрдү. Бир казак жигит, бир кара калпак улутунан келген жигит ушунчалык чеберчилик менен атып түшүрдү. Кыргыз бала дагы атты. Бирок анын атканын жаратпай коюшту. Жанын жебеси тийген менен баштык жерге түшпөй калды. Кызыктуу оюндардын аягына чыгып, убакыт бешим намазынын убагынан ооп калган. Аңгыча эле аттар келе жатат деген сөз угулуп калды. 200дөн ашык ат айдалса, тээ алыстан үркөрдөй болгон 10 чакты аттын гана карааны көрүндү. Нурматтын үмүтү аттар чубатуудан өткөндө эле өчкөн. Ушунча көп ат чабылат деп ойлогон эмес. Андан дагы чубатуудан өткөн аттардын арасынан укмуш аттарды көзү чалган. Алардын жанында гергашкат, жон гана кой кайтарган койчунун аттарындай көрүнүп калганын кантесиң. Баарынан денеси ушунчалык бийик, башка жактын атындай чылкый караат, көзүнө бир укмуш көрүнгөн. Болгон оюн ошол ат ээлеп алганы чын эле. Ал атты көргөндө буга чейин көргөн аттары бер жакта эле калганын тана албайт болчу. Антке менен алдыга озуп келе жаткан аттардын арасында ал ат көзүнө илине койгон жок. Алдыда эки ат куйрук улаш биринчиликти талашып келе жатты. Аттардын биринчиликти талашып чуркаган атаандашуусу эле баардык улуттук оюндардан ат чабыш ана баш экенинен белги берип турат го чиркин. Эки аттын соңунан келе жаткан аттын чуркаганы шайдоот. Ал ат алдыңкы эки атты басып өтөрүн баары баамдап турушту. Анткени ал аттын алдыда келе жаткан эки аттан чуркагандагы күйүүсү укмуш эле. Нурмат ат чапкан баладан улам 3-чү атты чаап келе жаткан Байгазы экенин жаз эмдебей алыстан тааныды. Анткени Байгазыга атка камчы салганда камчыны бийик көтөрүп, бирок аттын денесине акырын шилтегенди өзү үйрөткөн. Анан кантип аны тааныбай кое алат. Байгазы ушунчалык алыс аралыкка ат айдалат деп күткөн эмес. Жолдо карата жолдун ар бир аң чуңкурун уузун байкап, кандай жерден атты кандай абалда чаап өтүү керек экенин баамдап барды. Кечинде баары аттарынын белин бошотуп, ат чалдырышкан болушту. Качан таң кулан өк аткан кезде ат кое берилди. Байгазы эч шашылган жок. Чаң сапырылып эле калды. 15 чакырымдай жерди аттын күчүн сактап чапты. Акырындык менен эрдин кашынан тизгендин бирден оромун кое берип олтурду. Ооба, марага чейин али аралык алыс. Аттар алдыга жылып, аралык канчалык узаган сайын чабал аттар жол бошотуп берип, артта калып жатышты. Байгазы ат чаап келе жатып гана гергашканын чыныгы тулпар экенин билди. Анткени алдыңкы атка жакындаганда эле алдыда бара жаткан аттар өздөрү жол бошотуп берип, караандарын алыс тутуп артта калып жатканы абдан таң калдырды. Мындай болот деп эч ойлогон эмес болчу. Алдыда дагы 100дөн ашык ат бар. Аттын күчүн сактап баратып, болжолдогон жерге келгенде тизгиндин теңин бошотуп, атка сылай камчы салды эле. Гергашка баятан бери чуркабай эле басып келе жатып, үрккөн аттай зымырады. Ал 2 саатта 40тай атты басып өттү. Бир кезде тээ алдыда кароол турганын байкап, аттын тизгинин тартты. Анын суук көзүнөн жай чаап өтпөсө, бир мандем кылып коерун учкай ойлонгонго үлгүрдү. Баарынан Самый менен Нурматтын какшап айткан акылдары таасир берип жатты. Качан алиги кароолдун жанынан өткөндө кайра тизгинди бошотту. Бир кезде алды жактагы Сайлуу колоттун ары жагындагы булуң көрүндү. Сайдан атты жай чаап өттү да, булуңга жете бергенде 10 чакты атка аралашып, булуңда турган экинчи кароолдун суук көзүнөн байкалбай өтүп кетти. Дагы алдыда 20 чакырымдай аралык бар, марага чейин. Эми 3-чү кароолдон өтсө болду. Ат тим эле тизгинди кое бер дегенсип, башын чулгуп, арышын кенен жайып чуркап бара жатты. Дагы 10 чакырымдай жерге жеткенде алдыда 30га чукул ат бар экенине баам салды. Казактын чыгаан саяпкери Куу Сакал гергашка атты кароолдогуларга катуу табыштаган. 10 чакырымдай жерден 30 аттын арты болсо жөн койгула. Анда биздин карагашка ат бербейт деген. Ал айткандай кароолдо тургандар гергашка ат 32-чи болуп өткөнүн көргөндө өздөрүнө келип, аттарды кууган жок. Байгазы кароолду бир карап алып, андан өткөнүнө көзү жеткенде гана аттын тизгинин бүт бошотуп, эми атка сылай камчы салды. Күлүк аттын сызганы. Тим эле көзгө эч нерсе көрүнбөйт. Канча атты артка таштаганын да билбей калды. Бир кезде алдыда 2 гана ат калганын, жана элдин карааны көрүнгөнүн байкай салып, атты капшытка согончок менен ныкыйтеп, камчыны үстөккө босток салды эле. Алдыңкы 2 атка үй төрүндөй жете түштү. Дагы 3 чакырымдай жер бар, марага чейин. Байгазы эми атты өзүнүн үнү менен коштоду. Гергашка аттын дүбүртүнөн сүрдөй түштүбү, алдыңкы 2 аттын бири өзү жол бошотту. Эми казактардын карагашка аты менен жол талаш башталды. Алдагы чыгаан тулпар белем ким билет, экөө катарлаша түшкөндө алдыда суу жеген арык пайда болду. Гергашка ат ушунчалык ал арыктан жеңил секирип өттү. Ал эми карагашка ат ушул жерден алдырып койду.
Секиргенде арткы эки оту арыктын кырына араң илинип, күүсүн жоготуп алды. Гергашка ат алдыга озуп чыкты. Ушуга чейин баш байгени бербеген карагашка утулганына кейип аянычтуу кишенеп жиберди. Ушул кезде арттагы келе жаткан ат ага катарлаш келе түштү. Карагашка өзүнө ишенип келе жатып, артта калганына арданып, боюн бошотуп салган кезде экинчи ат узап кетти. Байгазы тиги эки аттан мылтык атым алдыга узап, марага көз көрүн ашып келди. Келгенде дагы чарчоону билбей, шайдот чуркап келгени элдин көз отун алды. Болуш өзүнүн уулу Байгазынын уруусунун атын атап ураан чакырып келгени тим эле түш көргөндөй элес берди. Буга чейин эле Нурмат жанына келип, «Болуш ага, сүйүнчүңүздү дайындай бериңиз, биздин ат алдыга чыгат» деп айткан. Болуш таң кала карап, бир чети ишене бербей, аны кайдан билдиң?» дегенде Нурмат эки атты артка калтырган Гергашка ат экенин колу менен көргөзүп, Болушту ишендирип коюп, анан өзү алдыны көздөй чуркаган. Андан дагы уулу бирөө үйрөткөнсөп, марага жакын келгенде үнүн жогору чыгарып, уруусунун, анан атасы Ырсалынын атын айтып, ураан чакырганы Болуштун көзүнө сүйүнүчтүн жашын пайда кылып, айнектен куюлган жамгырдын суусундай көзүнөн аккан кубанычтын жашы жаагылдай куюлуп агып, аны сүрткөнгө алы келбей ыйлап жатты. Мына сүйүнүч, мына намыстын туу чокусу, мына бул жашоонун чоң кызыгы. Ушул жашка келгени азыркыдай мынча көп улуттун элинин алдына атагы чыгып, көзүнө келген жашты арчыганга, дарманы жетпеген абалга келип толкундангандай толкунданмаса керек. Кудум түш көрүп жаткан адамдай бир жерден жылбай туруп калды. Жанында тегеректеген элдин саны бир укмуш, сыймыгы көтөрүлүп, оомат башына келгенин билди. Бирок бул жакшы жашаганга, бул кубанычка кимдин арты менен келгенин эсинен чыгара койгон жок. Аңгыча жанына кайдан жайдан Сурманбет пайда болуп, «Болуш, кубанычыңа тең ортоктошмун. Соогат!» деп алгачкылардан болуп куттуктады. Ызы-чуу будуң жаңы эле болуп калды. Аш бергендер баш байгени жана экинчи байгени тартырып жибергендерине иштери абдан күйдү. Анан эмне кылышат? Өздөрүнүн атына ишенип байгени кенен сайып, көңүл тоголтурушпады беле. Эми минтип бозоргон чаптай болуп өңдөрү кетип, эмне кылышты билбей туруп калышты. Аттиң, намыс деген адамды эмне гана кылбайт. Акыры күнөөнү кароолдогу кишилерге шылтап, аларды ашата сөгүп, күнөөнү алардан издешти. Куусакал саяпкер эмне болуп Карагашка аттан кантип тиги экөө ашып кеткенине акылы жетпей турганда, Нурмат жанына басып келип, «Аксакал, сиздин кошкон аттын бир кемчилигин өзүңүз билбей калгансыз» дегенде башын жерден көтөрүп, жаш баладан мындай сөздү күтпөгөндүктөн таң кала карап, бир жагынан ушул бала мага сын айтып калдыбы дегенсеп үмүттүү карап, кандай кемчилиги бар экенин айтсаңыз» деп ушунчалык өтүнүү менен сурап жооп берди. Андайда адам баласы бир башкача абалда калары анык кеп, Нурмат кары кишини аяп, аттын кемчилигин эмес, күнөөнү чапкан балага шылтап койду. Чабандес бала жаш болуп, ошончо алыс жолдон аттын күчүн сактай албай калганы болду. Биринчи жана экинчи атка суу аккан арыктан секиргенде күчүн жоготуп, күүсүнөн тайып өзүн таштап салбадыбы? Дегенде Куусакал бул айтылган сынды туура кабыл алып, мурда чаап жүргөн баланы эле чаптырсак болмок экен деген ойдо өзүн сооруткон болду. Салган күлүгү биринчи келип, баш байгеге сайылган миң жылкыны алыш кандай гана адамдын колунан келет. Макул, байга албаган күндө дагы ошончо аттан озуп баш байгени алып эле аттын ээсине эмне деген кадыр барк, эмне деген оомат, эмне деген сый урмат алып келерин ким билбейт. Ырсалы Болуш толкунданып, эмне кылышты билбей калды. Бир кезде Гергашканы Нурмат тандап, чыныгы дулдул деп айтканда ишенген эмес эле. Эми минтип көп улуттун күлүктеген аттарын артка таштап, марага кадамын шайдоот шилтеп, биринчи келгенин өз көзү менен көрүп, саткынды эстеди. Ал дагы ишенбей айтпады беле, бул катардагы эле жөнөкөй атко деп. Эми ошол курдашы саткын экөө ишенбеген Гергашка минтип баш байгени алганы Болушту дагы ойго салып койду. Ооба, мындан бир топ жыл илгери, тактап айтканда жаңы Болуш болуп шайланганда, атасынын агасы Болот карыя айткан: «Ырсалы, адам баласы канчалык жөнөкөй болсо, ошончолук ийгилик коштойт. Алса калмабак канчалык көп мөмө байлаган сайын жерге ийдет. Сен дагы зоболоң өскөн сайын элге карамдуу болуп, карапайым элге жарыгыңды тийгизе жүр» деп айткан болчу. Ошол карыя туура айтканына эми ишенди. Анткени самыйга ийилип, көңүл буруп койду эле, баласы экөө ушул ийгиликти алып келип бербедиби? Алар болбосо күлүк аттын ээси болуп, минтип көпчүлүктүн алдында баш көтөрүп, кубанычтын жүгүн артынып отурбайт эле. Гергашка атты мактап, жактап, кызыккан элдин саны арбын болуп, эл бир топко уудуу болуп, бир топто барып араң басылды. Казактар үлкөн, кадырлуу кишилер менен уча табакка киргизип, Ырсалы Болушту катуу сыйлашты. Мындай жерде таман чыккан субайларды, кызыр эмди тайларды чыңырта жыгып, арбакка атап мууздашат. Ашка тойго сасык мурун уйдо, колоңсолуу төөнү,
мекирентип эчки текени сойбойт кыргыз менен казак. Малдын улуусу жылкы баласы. Сатсаң пол, сойсоң тамак, минсең канат жылкы баласын багуудагы оңой. Көп кол карабайт, башка малдар сыяктуу. Кырка тигилген өргөлөрдө бышкан эттерди булолонтуп бышырып, жиликтеп, алгач сый конокторго тартып жатышты. Ырсалы болуш айттырбай эле билди. Бул сыйдын артында соогат ташта деген маани жатканын дароо баамдады. Болуш бир жагынан аш берген жакты чын ыкласынан абдан аяды. Анткени алар баш байгени өзүбүз алабыз деген илгери үмүттө болгон эле да. Бирок тилектери ишке ашпай калып, чоң ийгиликтен кол жууп калгандарына иштери күйүп жатканын ким билбейт. Андан дагы экинчи келген ат казактардык болуп калганы ажеп болду. Болбосо арданып, айыл үстөмдүк кылып байгени бербегендин шылтоосу кылышат беле ким билет. Шергазы айткан таластан келген күлүк ат жолдогу тоскондордун көзүнө илинип калып, жетинин арты болуп келген. Качан тамак алдыга келип, ар кимге өз шыбагалары тийген кезде төр жакта олтурган казак карыя кеп учугун чыгарды. Болуш, сиздин кери кашкаат буга чейин эмнеге элге көрүнгөн эмес эле? Дегенде болуш алиги суроо берген кары кишине жалт карап алып, туура суроо бердиңиз. Буга чейин мен өз ишин жеткиликтүү билген саяпкер таппай жүрдүм. Аттын кадырын ат таптаганды билген саяпкер көтөрөт. Анткени жакшы саяпкер күлүк аттын кемчилигин көрүп турганы оң натыйжа берет эмеспи? Гергашка кыл табына келгенин саяпкерим ал жактан эле айткан. Бирок көпчүлүктө кандай нерсе күтүп турат, аны айтууга учурунда эч ким батынбайт. Баса, сиздер кошкон кара кашка аргымакты саяпкерим көрүп айткан эле. Чыгаан саяпкер таптаптыр. Минген бала жашты кылып койбосо болду деп. Бул сөздү укканда аны таптаган саяпкер башын өйдө көтөрүп, менде күнөө жок дегенсип көкүрөгүн керип алды. Ушундайда ар ким өзүнүн дарегине жагымдуу сөз укса, кандай көтөрүлүп калат. Бул саяпкер деле жакшылай айткан болушу. Мурда чаап жүргөн баланы эле чабандес кылалы деп. Бирок аш ээси өзү болбой койгон. Сөз кезеги келгенде алиги карыя акырын гана «Болуш, ат оонаган жеринде түк калат деген кеп бар. Айткан сөзүмө туура түшүнгөн чыгарсыз». Ырсалы болуш жымсалдап айтылган бул сөздү укканда алиги карыяга ыраазы болуп, башын ийкеп гана жооп берген болду. Мына сөз билги кишилер ушинтип гана бир ооз сөз менен кишини ийитип, алчу нерсени эч кимге байкатпай алып коет. Болуш кетип жатканда казактарга соогат деп 100 жылкы калтырганда алиги карыя акырын гана башын ийкеп ыраазы экенин билгизип, анан «Болуш, кери кашкага жакшылап көз болсоңуз, мындай байгенин неченин аласыз? Азыр атыңа оомат келип көңүл өсүп, ушул абалга туш кылган кишилерге ыраазы экени көзүнөн эле билинип турат. Күлүк ат дагы тилек кылат, күлүккө түшсөм деп. Силер бул күлүктүн багын ачтыңар. Ат касак болгула», деди. Болуш башын ийкеп, карыя менен абдан жакшы маанайда коштошуп, изине кайтып келе жатып ойго алаксыды. Чын эле кери кашка жылкылардын арасында бага ачылбай жүргөндө Нурмат көрүп калып анын жолун ачты. Ал эми буга чейин ата менен баланын баркын билбей кор туткан Сурманбеттин айылынан ырас эле көчүрүп кетип калыптырмын деп катар бастырып келе жаткан Самыйга карап, «Сиздин маанай кандай?» деди. Бул айтылган сөздүн артында жол кыскартыңыз деген сөз жатканын дароо байкап, Болуш күтпөгөн сөздү айтты. Абдан туура иш болду. Казактар соогатка 100 жыл калабыз деп ойлошпосо керек. Эр жигиттин баа баркы анын жомарттыгында. Ырсалы мыйыгынан күлүп, алиги карыя абдан жакшы киши экен. Сөздү учурунда ыгын келтирип айтканы жакты. Ал айткандай кери кашка аман турса, мындай байгенин далайын алабыз. Самый күлө карап, «Кап, менин көзүм бир аргымакка илинип калды. Кайран гана күлүк. Анын ээси карапайым эле киши экен. Бирок минип жүргөн аты күлүк экенине акылы жеткен жок. Кудум сиздин саткын досуңуздай болуп, аргымактын баа баркын билбей мал кайтарганга, анан айылчылаганга минип алыптыр. Канча жолу атыңды мага сат деп айтайын дедим, бирок аны тааныбагандан кийин иштен сызып гана калдым». Болушка эми башка аттын деле кереги жок болчу. Анткени кери кашка ат күтүлбөгөн жерден керекке жарап, элге бир көргөзүп койгонуна эле шүгүр деп көңүлү көтөрүңкү эки жакты аяр карап алды. Алдыда аттар аяк шилтеп, жол арбытып келе жатышат. Казактын чегинен эптеп өтүп кетишсе болду. Айткандай жылкыларды эчак алдыга күтүрөтүп айдап кетишкен. Казактын жигиттери чек арадан ары өткөрүп коюуну убада кылышкан. Кара тукабадан жарашыктуу кылып тигилген чепкенинин топчусун чечип, Болуш ысып кеткенин билгизип, көкүрөгүн ачып маңдай жакты карап, аз калды жерибизге жеткенге деп толкундануу менен кеп улаган болду эле. Эч ким анын сөзүн коштогон жок. Кеч пешимде минген аттарын тердетип, Бексултан кудасынын үйүнө келип аттан түштү. Кудасы жаналы калбай, маңдайы жарыла кубанып, жакшы маанай менен келген кишилерди тосуп алды. Ооба, Гергашка ат байгени алып келет деп алар дагы күткөн эмес. Тасмал жайылып, алгач суу сундукка төрдүн кызыл кымызы сунулду. Бир аяктан кымыз ичип, жайланышкан соң гана сөз өңүтү башталды.
сөзді Бексултан өзі суроо берип баштады. Куда, анан, манайыңыз жакшыбы? Казак бауырлардан кандай келдиңиздер? Уктук, гер кашка ат керекке жараганын. Бул айтылган сөздүн артында ге улаңыз деген сөз жаткан эле. Болуш жай үн катты. Анпеса да болбойт. Берилген суроо жоопсуз калбашы да керек. Быйылкы жылы биз үчүн абдан кирешелүү жыл болду. Алгач эле биздин элге эл кошулду. Кошулганда дагы өнөр эси атылган Самый Саяпкер уулу Нурмат менен келген. Алар келгени күлүк аттуу болдум. Анан сизде кудалуу болдум. Эми минтип аргымагым намыска жарап баш байгени жеңип берди. Бул эмне деген жетишкендик. Бул күтүүсүз келген бакыт деп айтсам аша чаппайм. Ооба. Кээ бир кишилер адамдын баркын билбей кордосо, кээ бир адамдар короосунда жүргөн чыныгы тулпарды билбей коргармайт. Буга мисал катары саткын досумду алалы. Ал гер кашка аттын күлүк экенин билбей, мага бир кулунду бээгеле берген. Эми ал өзү берген гер кашка аттын күлүк экенин угуп алып, туз куйганда ичи күйүп жатса керек. Ал эми Сурманбеттин дагы ичи эңшерилип, эмне кылышты билбей турган кези. Анткени менен анын айылынан Самый Саяпкерди өзүм унаа жиберип көчүрүп алдым эле. Келгенден аз убакыт өтпөй эки кишини элчиликке жибериптир. Кайра көчүп келсин деп. 20 жылга чукул айылында жашады. Бир көз болуп койгонго жарабайт да, анан качан айылынан кеткенден кийин баа баркын билип калыптыр. Эгер мен Самый Саяпкер менен уулу Нурмат болбосо, мынчалык жетишкендиктерге жетишпейт элем. Сын айтып койгон оңой. Бирок эмгекти баалай билүү кыйын. Айткандай, быйыл жазында Нурматтын тилин алып тоого кеч көчтүм. Малым жуттан аман калды. Былтыр күзүндө Нурматтын тилин алып малды эрте жакага түшүрдүм эле, дагы малым аман калды. Бул деген өнөрлүү адамдын тилин алгандык деп айтсам болот. Албетте ар бир адамдын алдын ала бир нерсени сезе билген адаты болот. Бирок ага көп учурда маани бербей калабыз. Сурманбет менен Байматты эле мисал алалы. Алар айткан тилди албай эмне болушту. Самый менен Нурмат болуштун бул айткан кептерин угуп, көңүлдөрү абдан көтөрүлүп калды. Анын себеби сөз менен болсо дагы эмгек бааланып айтылып калса, адам баласы кандай кубанып калат. Бексултан башын ийкеп, жупуну кийинген Самыйга көз агытып: Куда, эми мындай жакшы кишилерди дайыма өзүңүз менен бирге жыйындарга дагы алып барып жүрсөңүз, жакшы кеңештерин бергенге жарашат. Анткени жылкы баласынын тилин таап, кыл табына келтирген өнөр ээси адамдардын ар бир айткан кебинен кандай ойдогу адам экенин билип коюшарында менин шегим жок. Бул айтылган сөздүн артында эмне сөз жатканын Болуш дароо баамдады. Эмне үчүн сизди ушунча даражага жеткирген бул экөө жупуну кийим кийип жүрүшөт деген сөздү. Адам баласы бир ооз сөз менен кандай сынат жана кандай таасирленет. Бир жагынан кудасы да учурун келтирип абдан жакшы сөз айтты. Ушул айтылган сөздү угуп, Болуш дароо Самый менен уулун карап, аларга эми чындап көңүл буруш керек экенин эсине түйүп койду. Бир кезде сөз учуру келгенде Нурмат элди өзүнө буруп минтип калды. Бул жалганда адам баласы эч нерсени учурунда баалай албайт. Кече казактардын берген ашында мен көп күлүк аттарды көрдүм. Бирок алардын баа баркын билбей жакшы тапташкан эмес. Жылкы баласынын көңүлү абдан назик келет. Баарынан да күлүктүн көңүлүн таап, ал турсун уйкусунда толук кандырганды билүү абзел. Аттың мен бир казактын жаңы асый күлүк атын көрдүм. Ал ушунчалык кыйналып турду. Анткени ал күлүккө түшкөн жок. Ал тулпар эмнеге кыйналды? Албетте башка аттардай болуп күлүккө түшүп биринчиликти талаша албай калганына өкүндү. Ичинен эзилип арданды. Айтайын дейт, сүйлөй албайт. Ал эми ээси анын чыган күлүк экенин билген жок да курган киши. Андан дагы жонун жору кылып мал кайтарганга минип алган түрү бар. Бул сөздү уккандар шыпшынып калышты. Нурмат сөзүн аяктаган кезде төрдө отурган агала сакал коюп алган, башына суусар тебетей кийип, каада күтүп 60-тарга барып калган киши: "Балам, сенин айткан кебиңдин артында эмне деген сөз жатат? Ал баарыбызга маалым. Ооба, билбеген адам алтын аяктан суу ичет. Билбестик менен жасалган иш бул жашоодо кайталанып эле келе жаткан жорук. Сен айткандай алиги адам минип жүргөн аты күлүк экенин билсе, жонун жору кылат беле. Ырыскы ошол аты менен келерин билбей жүрөт да." Сөз эми ушул теманын тегерегинде болду. Бир кезде булоолонуп бышып, кызыр эмди тайдын эти тартылды. Учаны кудасы Болушка тартты эле, Болуш болбой койду. "Жок, мен бул үйдөн уча алгам. Эгер мени сыйласаңыз, Самый Саяпкерге бериңиз", деп учаны Самыйга бердирди. Ушул жашка келгени мындай сый-жилик алып көрбөгөн Самый абдан толкунданды, сүрдөдү, апкарыды. Көрсө уча алышта өзүнчө бир чоң сый белем. Албетте мындай сыйга өнөрүнүн арты менен татып олтурганын кантип билбесин. Мына, бул да өнөрдү бага билгендеги бир көрүнүш экенин да жашырып болбойт. Ар бир адам ар кандай өнөрдүн ээси, бирок турмуш шарттын жана кош көңүлдүктүн айынан өнөргө көңүл бурбай, көмүскөдө калтырып коюп, канчалаган өнөрлөр максатына жетпей калды. Эгер ырсалы Болуш Самыйга көңүл бурбаган болсо, балким баягыдай эле өнөргө көп көңүл бурулбайт эле да.
Минтеп эң чоң сыйжылык учага ээ болбойт эле. Самый эмнегедир ушул саам өзүнүн баа баркын билип, колундагы макиси менен учаны кесип, алгач өзү оостийди да, анан табакташтарына кесип узатты. Айткандай, аялдар 20 түрлүү тамак жасап, элди сыйраганы бир тең. Этти эзилтпей жакшы бышырып, келген конокторго устаканды туура тартуу бир тең экени да чын. Тасмалды тамактын түрүнө толтуруп, бирок келген конокко туура эмес жирик тартып, же казанга түшкөн этти жакшы бышырбай койгон өзү эле чоң кемчилик экени да чын. Жакшы тамакты жакшы сөз сүйлөшүп отуруп ичкендин өзү билинбегени менен кандай рахат. Самый саяпкер өзүн көтөргөн болуштун катарында олтуруп, бир күлүк аттын тагдырын кеп кылып баштады. Илгери айтылуу Солто элинде бир ардактуу киши каза болуп, ошол кишинин ашына казак, өзбектерден бери конок айтылып, эл жакшылары баш болуп көп киши келген экен. Андай атты албетте эң негизгиси көңүл ат жабышка буруларды анык экенине турмуш өзү күбө. Аттын күлүгүнө, кыздын сулуусуна кимдер гана кызыгып келген. Колунда бар ар бир эркек тана сулуу аял алып, күлүк ат минип бастыргысы келет. Ат адамдын канаты дегендей, күлүк атта адамдын баа баркын көтөрөт. Эркекти үч нерсе картат. Өтпөгөн бычак, кашаң ат, анан ажан аял деп бекер айтылып калган эмес. Алган жары жакшы чыкса эркектин багы, минген аты күлүк чыкса жашоонун шаңы деген кеп бар. Ошол себептен күлүк ат менен сулуу кызга терең көңүл бурулуп калган. Айткандай, ошол чоң ашта суусамырдык саяк туугандардын ак байпак деген күлүк аты 300 атты артка таштап маарга буту атым озуп чыкканда элдин көзү ачылып, ушунчалык катуу таң калышкан экен. Билинбеген менен күлүк аттар да катуу тандашат. Алар дагы биринчиликти талашып, биринчилик үчүн жан алдары калбай күрөшөт. Тулпардын 4 аягы тыбыраса, аны баккан ээсинин жүрөгү тыбырчылайт. Ат таптаган саяпкер менен күлүк ат үнсүз сүйлөшүп, биринин сырын бири айттырбай билишет. Экинчи келген, алайдан келген тулпар марага келгенде биринчиликти албай калганын арданып, кадимкидей кишенеп, көзүнө жаш келген экен. Бул деген айбан болсо дагы жылкы баласынын намысы бар экендигинен бир белги. Ошол себептен жылкы баласын эч качан кордобош керек. Атты башка чапкандын өзү кордогондукка жатат. Жаман адам гана атты башка чаап, күлүк аттын сыймыгын башынан кубалайт. Бекер жерден ат адамдын канаты деп айтылып калган эмес. Сөз ушул жерге келгенде, каптал жакта олтурган сары чийкилинен келген толмоч киши суроо берип калды. Самый куда, биз эми сизди кудада эле кайрылалы. Келинибиздин айылынан болсоңуз, сизди атыңыздан айткан болбойт да, деп анан бере турган суроосун берди. Сезгер кашкаттын баш байгеналарына көзүңүз жетти беле? деп. Ушул суроо баарына жакты. Самый туура суроо бердиң дегенсеп, башын ийкеп алды да анан алдыдагы сорподон ууртап алып, кудалар, чынын айтсам мен алгач барганда кишинин жана чабыла турган аттын көптүгүнөн башым адашып калды. Андан дагы аттар чубатуудан өткөн кезде оюм бир жерде болгон жок. Анткени гер кашканын чыгышынан менин үмүтүм аз болчу. Мен менсинген күлүк аттарды көрдүм, бирок көбүнүн кемчилигине көзүм жетип, канчалаган күлүктөргө боорум ооруду. Бирок баары бир гана улуу жараткандын гана буйругу менен болот. Мен алыстан аттардын караанын көргөндө гана гер кашканын жүгүргөнүнөн улам баш байгеналарына көзүм жетти. Билсеңер, атты таптаган саяпкер гана анын ар бир кыймылынан чарчаганын жана табында экенин билип коет. Бул эми ар бир аттын тилин билген саяпкердин иш билгилигинен байкалат. Эртеси жалган шашкеде жолго чыгышты. Болуш атын 2 кадамдай алдыга бастырып, көңүлү көтөрүңкү тоо тарапты карады. Тоо башын ала булут каптап, жамгыр жаачудай белги берилип, эмнегедир салкын жел батыш жактан согуп, бетти аймалап турду. Маңдайдагы улуу тоонун бир тарабы кыш, бир тарабы күз, бир тарабы жай мезгилиндей жашыл түскө буралып турат. Айткандай, көзгө кооздук тартуулаган бул тоолордун койнунда али кол тийбеген, киши утуп аспаган шумдуктуудай жерлер бар. Күнү түнү гүйлдөп аккан капчыгайдын ичине добуш берип аккан шар өзөндүн өйүз бүйүзүндө көзгө көркөмдүк тартуулап, адам көңүлүн наз кылган гүлдөр жаздан күзгө бири уктаса, бири жаңыдан чайыт ачып кулпурат. Аралаш өскөн өсүмдүктүн түрү төрдүн бетин бербейт. Аттардын дүбүртүнөн чочуп учкан кекилик асманга пыр эт атырылды. 2 ат жанаша түшкөндө жез үзөңгүлөр шаңгыр-шуңгур кагышып, күмүш куюшкандар күн нуруна чагылып, жалт-жулт эте түштү. Чоктой тор ат минген кишинин колунда илик сап, ал эми чылкый кара ат минген, чепкени тукабадан тигилген кишинин колунда сабы табылгыдан жасалган, учу кайыштан өрүлүп, колго эптүү жасалган камчы бар. 2 атчанын колундагы камчылар аттардын санына чабылып, 2 аты аралыктарын алыстата басты. Карга көргөнүн чокуйт, молдо билгенин окуйт дегендей, сапарлаштар 2-2ден болуп өз алдынча куурашып, ким эмнеге жакын болсо ошого жараша сөз козгоп баратышты. Алтын дат болбойт, жакшы жат болбойт деген кеп бар эмеспи? Анысыгары Самый бул элге келгенине аз убакыт болсо дагы тез эле аралашып, элге алынып кетти.
Ушул жерде бара жаткан топ ат жандардын ичинен болуштан кийинки эле сыйга татыктуу адам Самый. Анткени ал таптаган ат минтип айылынан эмес, жамы кыргыз элине кадыр барк алып келди. Кыргыздын аты чыкты деген эле сөз эмнени билгизет? Сөзү менен байыткан, иши менен жарытпайт дегендей, буга чейин мен кыйын, аттын сырын билем дегендер азыр тилдерин тишине катып унчукпай калышкан. Самый эмнегедир ойго алаксып, минтип жакшылардын катарын толуктап бара жатканына ичинен ыраазы. Бир жагынан буга уулунун да салымы чоң. 10 уулум бар деп мактанба, эгер бири топко барбаса дегендей, жалгыз уулу минтип жаш кезинен эл оозуна алынып, сыйга татый баштаганы жакшы ойго жетелеп, Самый минип бара жаткан атынын жалын тиктеген калыбында ой чүмбөтүнө кирип кеткенде, катарында келе жаткан курман карыя сөзгө тартты. Самый, эмне ойго алдырып? Бул сөздү укканда селт эте чочуп кетти да, мени эмне ойго салмак эле. Баягы эле күлүк аттын санаасы. Былтыр күзүндө болуштан бир тай алгам. Азыр ошол тайды ойлоп бара жатам. Анткени ал азыр кунам болду, жазга бышты болот. Ошол кунанымды тапташым керек. Казактын чоң башына барып ал жактан көп нерсени өз көзүм менен көрүп, көзүм көп нерсеге ачылып келди. Буйруса эми дагы бир жакшы тилек алдыда күтүп турат. Ошону ишке ашырсам, мен анда жакшы иш бүтүргөн болот элем. Бул сөздү укканда тиги киши Самыйды тигиле карап, Самый, ички сулуулук сырткы сулуулукка караганда түбөлүктүү деген кеп бар. Көзү начардын көргөнү жаман, көдөнү начардын кылганы жаман. Мен эле эмес, сени азыр бардык эл жактырып, эмгегиңди баалап турган кез. Сага чейин канчалаган кишилер мен кыйынмын, кыйратам, ат таптай алам деп мактанып болушту канчасы алдап кетти. Алар азыр караандарын алыс тутуп, көпчүлүккө келе албай калышты. Алардын сырты сулуу болгону менен ичи ириң экени билинип калды. Ал эми сенин жасаган ишиң минтип оозга алынып, тигинтип дагы болуш өзүнчө каада күтүп калды, деп алды жакта бара жаткан болуш жакка ээк кагып койду. Ушул айтылган сөз дагы Самыйдын көңүлүн көтөрүп, туш тарапты кызыгуусу арта карап алды. Атасынын аты казактардын берген чоң ашында баш байгени алганын уккан Нурсулуу болуп көрбөгөндөй кубанып, ошол ийгиликке Нурматтын эмгеги зор экенин дароо ойлоп, ойго алаксып кеткенде, жанына кайдан жайдан күтүүсүз күйөөсү келе калганда ой кучагынан бошоно түштү. Ооба, Нурсулууну кыйнаган, күйөөсүнүн обу жок кызганган адаты ушунчалык жанына батты. Эч ким менен ээн эркин сүйлөшө да албайт. Кайда барса кайтарууда. Буга дагы үйгө кары жаштыбай келген эркек аттуулардын суук көздөрү менен караганы түрткү болду. Бирок эми аял болгон соң баарына чыдап, бул азаптан дагы кутулуу үчүн убакыт керек экенин кантип билбесин. Апасы дайыма айтып калчу эле, кызым барган жериңде чыйрак болуп, кайын журтуңдун кадырына таты, баарына чыда деп. Ушул айткан сөзүнүн артында эле ушул көрүп жаткан азаптуу күндөрү жатканын ошондо апасы алдын ала билгенин сезди. Казактардан ол жолу келген атасын, жана аны менен бирге келген кишилерди жакшы тосуп узатышканда, ыгы келе калып Нурматка жолуккан. Ал бул жолу көзүнө баштагыдан да бир башкача жакшы көрүндү. Башына оомат келгени дароо байкалды. Нурмат дароо эле, Нурсулуу, экөөбүзгө жолукканга болбойт. Күйөөң кызганып чыр чыкканын каалабайм дегенде, күйөөсүнүн кызганчаактыгы Нурматка дагы жеткенин билип, эмне деп сөз айтарын билбей нары басып кеткен. Аз убакыт өтпөй Нурматты чакырып калышты. Бирок ушул жолугушуудан дагы Нурмат Нурсулуунун моңайыңкы көзүнөн армандын учкунун көрүп, ичи туз куйгандай ачышып кетти. Кайран гана жүрөк, кайран гана жаштык. Эмне болгон күндө дагы адам баласы жүрөктү эч качан алдай албасын билип туруп, алдаганга аракет кылышары да турмуштун шарты. Айкөл канчалык аракет кылганы менен кызганчак ататын калтыра албай, жүрөгү менен берилип сүйгөн Нурсулууну көп жолу капа кылып алды. Бирок аны жакшы көрөрүн тана албайт. Андан дагы түнт мүнөзү ичиндеги арманын кетирген каталарын айтканга тоскоол болуп, ичинен эзилди. Кайынатасы казактарда болгон аштан ол жолу болуп келе жатып, соогат деп жалгыз күйөө баласы Айкөлгө арнап бир үйүр жылкы калтырган. Бул дагы Нурсулуунун кадыры экенин эч ким тана албайт эле. Бирок кызы бул жакта кыйналып жашап жүргөнүн курган ата биле бербеди. Нурсулуу айта алган жок. Ал буга татыктуу эмес. Андан көрө ушул жылкыларды Нурматка бериңиз деп. Эртең менен эле экөө дагы гермур айтышып, уруша кетишкен. Кошунанын кичине баласы бир нерсе сурап келгенинен аны менен аз убакытка эле сүйлөшкөн. Ошол нерсени да көп көрүп, аны менен эмнени сүйлөштүң деп такыганда, Нурсулуу катуу айтып алган эле. Деги мен киши менен сүйлөшөмбү? Же сени кызганат деп элден боюмду алып качып жапай болуп кетемби? Деги сен мага жашоо бересиңби? деп. Бул айтылган сөздү кайненеси угуп, абдан капа болгон. Ал турсун экөөнүн келечеги болбосун да сезип, уулун чакырып алып айткан. Ар нерсенин чеги менен болгону жакшы. Эмне эле аны бура бастырбай кайтарып жатасың, деп.
бул бир гана күндө болгон ырпы-тырпы уруш. Ал эми алыс жакындан киши кара келгенде Нурсулуу башка үйгө кетип, кызмат кылгандан четтеп калган. Анткени менен Айкөл бул ататынан кутула албасын да сезген үчүн күнөөсүн моюнга алат. Бирок Нурсулуудан кечирим сурай албаган дагы сапаты бар. Кыскасы, көңүлсүз жашоо сапарын улап, Нурсулуу жашоосунан нааразы экенин кайнатасы да, кайненеси да эч ак эле сезген.